Саламатсыңар балдар. Азыр кыргыз адабият сабагы. Бүгүнкү адабият сабагыбыздын темасы менен таанышып алгыла балдар. Даярсыңарбы? Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жалил Садыковдун Эненин жүрөгү деген жомогун уламышын өтөбүз балдар. Бүгүнкү биздин максатыбыз болсо жомоктун идеалык мазмунун айтып беребиз, анан каармандардын сапатын салыштырып баалайбыз балдар. Эми балдар мындай кыласыңар. Азыр мен Жалил Садыков тууралуу биртике маалымат берип кетейин. Анан жомокту окуп берейин, балдар. Эми Жалил Садыков деген бул акын жана драматург катары таанылат бизде. Бул Жалил Садыков 1932 Кемин районунун Кемин айылында төрөлгөн. Мунун акындын көптөгөн ыр китептери бар, 10дон ашык. Анын Айкөл Манас, Манастын уулу Семетей деген драмалары да бар да. Бул Семетей драманы кийин силер 7 класстан өтөсүңөр, Манастын уулу Семетейди. Жана ошондой эле Жалил Садыковду өзүңөр деле билет болушуңар керек. Азыркы биздин ырдап жүргөн мамлекеттик гимндин авторунун бири болуп эсептелет. Муну билебиз, Гимн автору ким дегенде биз Жалил Садыков деп айтып жүрөбүз. Мына ушул Жалил Садыков биздин гимндин автору, ушул киши. Мынакей сүрөтүн көрүп турасыңар. Мунун биз деген бүгүн Эненин жүрөгү деген чыгармасын өтөбүз. Эми азыр жакшылап кун коюп угуп тургула. Эненин жүрөгү дегенди мен жакшылап окуп берейин. Угуп тургула, балдар. Балдары жем талашып тыбырчылап, жем издеп энечим чык кеткен ырак. Аңгыча темир канат бир балапан уядан учуп түштү жерге кулап. Сук болчу башкалардан жеткен жемсек, шок болчу дал ушуну көрмөк тентек, уча албай калың чөптүн арасынан чыйпылдап жан талашып канат серпет. Жем тиштеп энечим чык кайра келип, уяга жакын жерге коно берип, караса 5 балапанга арасынан суу жок, оозун ашчу чебеленип. Аңгыча жер тарапта тиги четтен үн укту жан талашып чийип эткен, селт этип катуу чочуп байкабады, тиштеген жемин төмөн кулап кеткен. Ошондон жерди карай боюн таштап, шуу этип чөпкө түшүп канат жаңсап, айланат отко түшчү көпөлөкчө, чырылдап баласы үчүн өлө жастап. Ба чиркин, эне мээри кандай күчтүү, эне экен баласы үчүн отко түшчү, негедир тигилөкөн карап туруп, өткөндөн бир уламыш эске түштү. Жоо менен айталаада кырчылдашып, сугарып жерди канча чырпылдатып, биздин эл кайда сүрүп баратканда, кылычтап туш келгенин бырчылдатып. Кырылып өлгөндөрдөн калбай кемип, кайрадан кол куралат жоого келип, кайрадан калкандарга тийген жебе кадимки мөндүргө окшойт себеленип. Келген жоо келе берип бүтөр эмес, жоокерлер буга чыдап түтөр эмес, аңгыча калгандарга дароо тарайт, чепке кир, коргонгула деген кеңеш. Жоокерлер аргасыздан чепке кирет, чеп бийик куш өтпөгөн темир тирек, жабылат жоону тосуп дарбазалар, жасалган күмүш ширеп, болот ширеп. Душмандар чепти айланта курчап алып, жол таппайт ары барып, бери барып, илинсе чыксак дешет аркан салып, ыргытса кулаш жетпейт колдор талып. Ошондо арасынан келген жоонун, бир адам жарып чыгып турган тоонун, чеп бийик, бул аракет текке кетет, табам дейт дарбазанын ачар жолун. Бир кезде ушул чепти салышканмын, далай жыл жондон терди агызганмын, акыры качып чыккам, бирок билем, жашыруун суу жиберчү алыштарын. Алышты жан байкабайт үстү жабык, ал келет тетиги тоодон агып, жүргүлө чептин элин куруталы, башынан башка жакка бура салып. Сөздү угуп курчап жаткан жоонун ханы, калайык тыңшагыла деди дагы, чын бекен, чындык болсо бул жигитти өзүмө вазир кылам мындан ары.
Кеткенден чептин ичин сыйпап жылан. Ачылса эр бүлөсүн кырып тынам. Баргыла, чындык болсо бул жигитти сөз берем, ушул чепке ханда кылам. Буйрукту гар менен салдай сабап, кетишти жоонун теңи тоон карап, калганы чепти курчап жата берди, оюнда талоон түшчү күндү самап. Кеткендер тоого барып көөнү тынып, кайтышты башка жакка сууну жыгып, хан жатты камырабай чептегилер келеттеп суусуз калып өзү чыгып. А бирок күндөр өттү, айга кетти. Ашынып хандын каары чекке жетти. Сыягы суусуз жатып өлсө дагы, бир адам ачып берер эмес чепти. Бул кезде сактап алган суулар бүтүп, акыркы тамчыларды тең бөлүшүп, жатышты чептегилер айла таппай, жашоодон биротоло үмүт үзүп. Хан сыртта өз алдынча ойго келди. Минткенде ала албаймын чептегелди. А көрөк бир амалын табайын деп жарчыга мына мындай буйрук берди. Угузкун буйругумду калгын маалым. Кирсем да чептегинин кырбайм баарын. Аялдар чепти таштап сыртка чыксын, көтөрүп ала кетсин каалаганын. Өлүм жок аялдарга айткын барып, дегенде жарчы кетти айгай салып, чептеги эл кары дебей, жашы дебей, дүрбөдү хан жарлыгын угуп алып. Эртеси бүт аялдар таңга жакын ачышты бийик чептин дарбазасын. Бул кызык, чептегинин бири калбайт, ким калат, кимдер менен кармашасың. Арчындап күйөөлөрүн таңып жоңго, балдарын ороп чулгап алып колго, элейип карап турган хандан оолак энелер чубап барат оңго солго. Хан тиктеп кыжырлана эки жагын, акыры жаңылдым деп чапты санын. Сөз бирөө, бекер айткан экемине, көтөрүп ала кет деп каалаганын. Сөз бирөө, хан буйругу болбойт эке, хан үчүн сөзүн бузуу болор чеке. Чубаган энелерди карап туруп, тултуйду чыдай албай эки бети. Анткени өзү келди уруш баштап, кыргынга өзү күбө, өзү каскак. Ойлонсо өзүн дагы эне тууган, энелер кетип барат жебин таштап. Көргөндө энелердин аккан жашын, чыдабай бура тартты аттын башын. Энелер адам таппас акыл менен, ушинтип кайтарыптыр келген касын. Бул өзү бир уламыш, өзүң кара. Энелер жанын берет дале сага. Дагы эле эрдин жүгү аялдарга, дагы эле колдон түшпөйт бардык бала. Көрдүңөр балдар? Бул эненин жүрөгү деген Жайлы Садыков бир уламыштын негизинде жазылган чыгарма. Силер болсо муну жакшылап дагы өзүңөр үйдөн окуп чыгасыңар. Мен да азыр силерге тапшырма берем. Эне деген кандай ыйык адам. Эне деген баласы үчүн баарына тең кай эле балдар. Энелер баласы ооруп калса да ошого сарсана. Эне баласынын өмүрүн тилейт, ден соолугун тилейт, ыймандуу болушун тилейт. Ошон үчүн баарыбыз тең энелерди сыйлашыбыз керек балдар. Эми силерге үйгө тапшырма 95-беттен 100 бетке чейин баарын окуп чыгасыңар балдар. Андан кийин өзүңөр деле билесиңер, каармандарга талдоо схемаларын берем. Чыгармага талдоо схемасын берем. Мына азыр билесиңер аны. Ошол схемалар менен иштейсиңер. Каармандарды талдоодо энелерди аласыңар бул жерге, анан ханды да аласыңар балдар. Бул жерге хан каарман болуп атат, анан эне да каарман болуп атат да. Мына ошолорду алып туруп ошол талдоо схемасын толтуруп чыгасыңар. Андан кийин чыгарманы талдоо схемасы бар. Мына ошол схеманы да толтурасыңар. Схема азыр мына түшүнүү таблицасын толтурасыңар. Чыгарманын башка каарманы ким, жай эмне дейт. Мында чыгарманын башка каарманы ханга да кетиресиңер, анан энеге дагы. Бул жерде хан аябай, мисалы үчүн хан аягында өзү уялып калды да, анткени анын өзү да ошондой энеси бар да. Энелерге дагы кетиресиңер муну схеманы, таблицаны жазасыңар, толтуруп. Жакшылап ойлонуп иштегиле, анан түшүнүү картасы. Башка каармандар качан, кайда болду, эмне себептен ушундай болду. Чыгарма силерге эмнени үйрөттү, сен кандай жыйынтык чыгардың, аягында жыйынтык чыгарасыңар балдар. Түшүнүктүү болду да. Андан бөлөк, могу жерде 99-бетте балдар суроолор жана тапшырмалар деген турат. Бул ошо суроолор тапшырманы дагы иштеп койгула. Ырдан үзүндү жаттап туруп мага кетиргиле айтып. Анда эмесе кайтарым байланышка чейин саламатта калгыла.